Кыргыз-тажик чегарасында кайрадан ок атылды. Баткен районунун Булакбашы аймагында Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасында 14-июнь күнү таңга жуук кайрадан ок атылды. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алимбаев билдирди. Кыргыз тараптан чегарада ок атышуудан жабыр тарткандар жок. Облус башчысынын айтымында окуя болгон жерде эки өлкөнүн күч түзүмдөрү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Ушул тапта Баткен облусунун башка чегара аймактарында абал туруктуу. Бүгін 14-июнь күні ерте менен саат 6-лар чамасында Баткен районунда Булакбашы жергесинде Кыргыз Республикасынын жана Тажик Республикасынын чегарачыларынын ортосунда ок атышуу болуп кетти. Анын натыйжасында биз тараптан жабыркагандар жок. Алынган маалыматтар боюнча тажик тараптан жабыркагандар бар экен. Сагдуу областынын губернатору менен ошол замат сүйлөшүп, күчтүү структуралардын жетекчилерин болгон окуя болгон жерге жөнөттүк. Азыркы учурда атышуу толугу менен токтолгон. Күч структуранын жетекчилери, чегарачылардын жетекчилери ал жерде азыр Сагдуу областынын жетекчилери менен жолугушуп жатат. Эмнеден чыкты бул себеп, негизи ушуну биз аныкташыбыз керек. Себеби дегенде мындан 10 күн мурун дагы 3-июндагы ушул эле жерде чыр чатак чыгып, ок атышуулар болуп, биз тараптан дагы жана тажик тараптан дагы 2ден аскер кызматкерлери жабыр тарткан. Азыркы учурда башка чегара тилкелеринде жалпысына чегара тынч. Сагдуу областынын губернатору менен дайыма сүйлөшүп, баарын көзөмөлгө алып турабыз.